Через кылып койдук го. Дегенменен шаардык оорулардын алдын алуу мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө борборунун кызматкерлери жарандар арасында илдеттин жугуу учурлары дагы да токтобой жаткандыгын, массалык эл чогултулуп, алар бир имараттын ичинде 4-5 сааттан кармалуусу орнун жайлоо коркунучун жогорулатарын ырасташты. Бул эпидемиологиялык көз караш менен айтканда эмне үчүн биз бөлүп атабыз. 50 орунга чейин деген нерсе, мисалы түшкү тамактануу үчүн болсун, кечки тамактануу үчүн, коомдук тамактануучу жайга бир кафеге барган адам ашып кетсе 1 саат, 1,5 саат отурат дагы чыгып кетет тамактангандан соң. Ал эми эмне үчүн той аштарды өкмөт республиканский штаб деп коелу тыюу салып атат. Себеби чогулган 50дөн ашык 100гө чакын, азыр 150гө чейин адамдар ошо чогулуп той марекелерди өткөзүп атат. Алардын тою 6да башталса, түнкү 12-1ге чейин отурушат. Башкача айтканда баягы адам менен адам болгон контакт, байланыш, баарлашуу өтө көпкө созулат дагы. Бул жердеги коронавирус илдетин жуктуруу алуу абалы мындай бийигирээк, жогорураак болот. Буга байланыштуу Жалал Абад шаарында 50 адамдан көп эл чогултулуп той өткөрүүгө азырынча уруксат берилбейт. Бул тууралуу шаардын вице-мэри Нуртилек Орозбаев каладагы 20дан ашуун кафе, ресторандардын ээлери менен болгон жолугушууда билдирди. Жеңилдиктер түзүп бергиле, өкмөт тарабына же кат жолдойлу биз деп айтты. Ал боюнча дагы айттык. Биз азыр биздин колубузда бар буйрук боюнча иш алып барабыз. Ал жактан бизге буйрук өзгөртүлүү боюнча буйрук келсе, анан ошол негизинде карап көрөбүз. Бирок азыр ушул буйруктун негизинде иш алып барабыз деп эскертүү бердик. Буга чейин санитардык көзөмөлдөө бөлүмү тарабынан 3000 сом өлчөмүндө айыппул салынып келсе, мындан ары республикалык штабтын чечими менен жоруктар жөнүндө мыйзамга ылайык укук коргоо органдары тарабынан 40 миңден 60 миң сомго чейин айыпка жыгылат. Эгерде санитардык эпидемиологик нормаларды, эрежелерди бузуунун натыйжасында ден соолукка анча оор эмес зыян келе турган болсо, анда Кыргыз Республикасынын Жоруктар кодексинин негизинде 60 миңден 80 миң сомго чейинки айыппулдар каралганда, эгерде ушул эле жоосундар массалык дартка чагылдыруу, адамдардын уулануусун же болбосо оор зыянды келтирген санитардык эпидемиологик эрежелерди бузуу же ошого жол берилген болсо, анда 260 миңден 300 миң сомго чейин жана ошондой эле 2,5 жылдан 5 жылга чейинки эркинен ажыратуу санкциялары каралган. Эске салсак, 2020 жылдын 11 майында Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 244 токтому чыккан. Анда убактылуу ар бир экономикалык ишин жанданткан тараптарга өздөрүнө тиешелүү алгоритм түзүлгөн. Белгилүү болгондой, коомдук тамактануучу жайларга 50гө чейинки жарандарга кызмат көрсөтүүгө уруксат берилген. Азыркы учурда тойканаларда бул талаптар толук сакталбай жатат. Диана Рамжанова, Нурсултан Толубай уулу, Жалал Абад шаары.